بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bugün biz erkekke тийиштүү sıfat жөнүндө сөз кылсакпы деп чечтик. Себеби карапайым калктын ортосунда бул эркекчилик сыпаты ар түрдүчө жорулуп, ар түрдүчө түшүнүп келатканын байкайбыз. Кээ бирөөлөрү эркекчилик десе эркек затына тийиштүү болгон чымыр денелүү, сөөк саактуу, бойлуу, сакал мурут өскөн адамды элестетсе, кээ бирөөлөрү эркекчилик десе кыйын мушташкан, күчү ашып ташкан спортсмен мушкерлерди элестетиши мүмкүн. Кээ бирөөлөрү эркекчилик десе байлык бийликине мас болгон бай манаптарды элестетсе, кээ бирөөлөрү эркекчилик десе сигарет, арак, шараптарды ичип кумар оюндарга баткандарды да элестеткени жок эмес. Ал эми ошол октогонго чыгып, мен мушкермин деп күчүнү сынашкан мушкерлер эркекмин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган жүзгө урбагыла десе, беттерине канжалата былчылдатып үстүнө чыгып, сабашып, болгон авратыны карапайым калкка көрсөтүп, көкүрөк кагып, мен эркекмин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силердин эң күчтүүңөр бул өзүнүн ачуусуну басканы болот десе, мен күчтүмүн деп өзүнүн ачуусуну бүткүл карапайым калкка бакырып, кимиң мени жеңе алмак элең деп күч сынашкысы бар. Ал эми ошол эркектер күнү түнү спорт залга жүздөгөн килограммдык темирлерди көтөрүп, бирок эртең мененки баамдат, фажыр намазына тура албай калганын көрөбүз. Ошол баамдат намазына азан айтканда бир жеңил болгон 1 килограмм чыкпаган жууркан төшөгүнү көтөрө албай калганын көрөбүз. Ал эми кээ бирөөсү эркекмин деп арак, шараптарды ичип, сигареттерин чегип, болгон байлык бийликтерин көрсөтүп, көкүрөк көтөрүп, талтайып басып, алган машина унаасыны болушунча катуу ылдамдык менен тээп айдап жүрсө, кээ бирөөсү эркекмин деп өзүнүн кол астындагы аял бала чакасына үйгө келип, зулумдун түрүн көрсөтүп, үйдө баатыр, жоодо жок кылыктарын көрсөтөт. Ал эми ошол кишилерге эркек болойлу, эркек болгула деген сөздү айтсаң, алардын ар намысына кол салгандай сезип, эркек болсоң жекеме чык, мына деп төшүнө тоскондорун көрөбүз. Мына ошондуктан бүгүн биз эркекчилик, эркектик сыпат кандай экенине Кур'ани Каримден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн бир чымчым болсо да айта кетсек дейбиз. Бул менен биз үмүт кылабыз, ошол эркекмин деп эсептеген эр азаматтар ушул сыпатка ээлик кылып жүргөнгө аракет кылар деп. Өзү эле биз билели, эркектик жыныс уул бала болуп төрөлгөндүк адамды эркектик сыпатка алып келе бербейт. Арабтар айтат: "Факуллу рожулун закар, валакин лейса куллу закара рожулун" дейт. Ар бир эркек эр азамат бул уул бала, закар жынысы дагы эркек дейт. Ал эми ар бир уул бала эркек болуп төрөлгөн закар рожул эркек боло бербейт дейт. Себеби араб тилинде рожул деген сөз бар, жана закар деген сөз бар. Закар деген сөз бул жыныстык мааниде, Аллах субхана тааля сени уул бала кылып төрөлгөн мааниде түшүнсө, ал эми рожул деген сөз бул эркектик сыпат, эркектик мүнөздөмөгө тийиштүү сөз.
Андыктан ар бир уул бала бул эркек боло албайт, эркек боло бербейт. Ал эми ар бир эркектик сыпаты бар инсан, анын жынысы дагы эркек уул бала. Аллах Субхана тааля Ал-Ахзаб сүрөсүнүн 24-аятында ушундай дейт: "Минал муъминина риджалун садaqу ма ахадаллаху алейhi, فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا" дейт. Момундардын арасындагы эр-азаматтар алар Аллахка берген убадаларына чынчыл бекем турушат. Жана алардын кээ бирөлөрү ал убадасына бекем туруп өтүп кетсе, кээ бирөлөрү ал убадасына аткарам деп күтүп жатат. Жана ал убадасыны эч качан алар алмаштырбайт дейт. Башкача айтканда, эр-азаматтар Аллахка берген убадасына бекем туруп, кээ бирөөсү бул дүйнөдөн кайтыш болсо, кээ бирөлөрү убадасына бекем туруп, анда күтүүдө дейт. Жана ал убадасын алар эч нерсеге алмаштырбайт дейт. Мына бул аятта момундардын арасынан риджалун, эр-азаматтар деп кимдерди сыпаттайт? Аллах Субхана тааля сыпаттаган риджал эркектер, эр-азаматтар өз сөзүнө бекем туруп, Аллахка берген келишимини орундатат. Айткан сөзүнө, аманатына бекем турат. Ал эми тескерисинче убадасына бекем турбагандыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул мунафиктин сыпаты деп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан келген хадисте: "Аятул мунафиqu thalathun, иза хаддаса казаб, ва иза ва'ада ахлаф, ва иза утмина хан" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте мунафиктин 3 белгиси бар дейт. Анын биринчиси, ал эгер сүйлөсө калп айтат. Ал эгерде убадасын берсе, анысын бузат. Ал эми үчүнчүсү, аманат тапшырылса кыянат кылат дейт. Мына бул жерде убадага бекем турбагандык, сүйлөсө калп айткандык жана аманатка кыянатчылык кылгуу бул мунафиктердин сыпатын кылды. Дагы бир эркекчилик эмне десе, Аллах Субхана тааля Нур сүрөсүнүн 31-аятында: "Риджалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикрилла ва икамус-салах ва ита'iз-зака яхафуна яуман татакаллабу фихил кулубу вал абсар" дейт. Ал эркектерди, эр-азаматтарды Аллахты зикир кылуудан, намаз окуудан, зекетин берүүдөн соода-сатык алаксыта албайт дейт. Себеби алар жүрөк менен жүздөр оодарылчу күндөн коркушат дейт. Мына бул жерден Аллах Субхана тааля эркек, риджал деп өзүнү зикир кылып, намазына бекем болуп, зекетини аткарып, акырет күндөн корккондорду атап кетти. Мына ошолор акыйкатта эркектер деп сыпаттап кетти. Ал эми кимде-ким мен эркекмин, эр-азаматмын десе, мына Аллах айткан сыпатка ээ болуш керек. Ал акыреттен, Аллахтын астынан сурактан коркуп, Аллахты зикир кылганды сүйүп, Аллахка намазын окуп, зекетин бергенде соода-сатык аны эч алаксыта албаш керек. Ал эми биз ойлогон ошол эркекпиз деп эсептеген адамдар азан айткан кезде, намазга чакырган кезде эмне кылып жатат деп элестетеличи.
Ошол көкүрөк кагып, мени эркекмин деген адам намаз окуйбу? Жүрөктөр, жүздөр оодарылган күндөн коркобу? Аллахтын астынан эсеп-кысап болуп, Аллахтын астынан сурагынан өтөм деп ойлойбу? Тескерисинче мен эркекмин деп эсептеген адамдар кээ бирөөлөрүн көрөбүз. Аялдардын хайзы келгендей эч бир намаз окуп койбойт. Бизде шариатта аялдар этеккири келген учурда гана намаз окуганга уруксат берилген. Бирок ал эркектер мына мен эркекмин деп туш кагып, эч бир Аллахка сажда кылбай намаз өтпөгөнүнө кандай дейбиз? Ал биздин ошол момун болгон хайзы келген аялдардан дагы төмөн болот. Себеби ал аялдардын хайзы келбей калса, кайра намазын улантып окушат. Ал эми тигил эркектер түбөлүк хайзы келген аялдай жүрө берет. Анан бир өзүнүн башына аламат келип, кыйын кезең келген учурда калп эле Аллахка тооба кылып, дуа менен кайрылат. Өзү жай жакшынакай өсүп өнүгүп турган учурда Аллахка эч бир ибадат кылган эмес. Аллахтын ахкам өкүмдөрүнүн бирине гана баш ийип койгон эмес. Бирок өзүнө кыйын кезең келип калса, калп эле сажда кылып, Аллахтан сурай баштайт. Буга чейин эч бир адал арамды карабай, болгон Аллахтын чектерин бузуп, каалаганын жулуп алып, жеп жатса, Аллах кээде аны сынап койгон учурда, болбой калдым, болбой, о Аллахым эле Аллахым деп оозуна Аллах келип калат. Мына бул анан эки жүздүүлүктүн белгиси эмеспи? Жакшы жайбаракат учурда Аллахка ибадат кылбайт дагы. Анан бир кичинекей кыйынчылык келип калса, кайра Аллахты эстеп калмыш болот. Бул эркекчилик сыпат эмес. Аллах Субхана Тааля bunday sıfatты Ниса сүрөсүнүн 142-аятында «Ва ла yazkurunalloha illa qalila» деп мунафиктарды сүрөттөйт. Алар Аллахты аз гана эстеп коет дейт. Алар турса намазга коому кусала, юроуна наса, адамдарга көрсөтүп, жалкоолук менен араңдап турушат дейт. Жана алар Аллахты алдагысы келет дейт. Мына ушундай эки жүздүүлүктөн Аллах бизди сак кылсын. Жана биздин мусулман эркектерди Аллах айткан эркектик сыпат менен алып жүрсүн. Дагы Курандагы сүрөлөрдү окуп жатып, эркек ким, эркектик сыпат кандай десе, Аллах Субхана Тааля لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين deydi. O Muhammad, sen al jakta eç kaçan turbagın dep Mescid-i Dirar деген мусулмандарга каршы курулган мечит жөнүндө сөз кылып өтүп, андан көрөк сен таквачылыктын үстүндө куралган эң алгачкы мечитте турганга ылайыктуусуң дейт. Анан ал мечиттеги мусулмандарды сүрөттөп, фихи rijалун, ал мечитте эр-азамат эркектер бар дейт. Юхиббуна ан ятатаххару, алар тазалыкты, тазаланууну сүйүшөт дейт. Валлаху юхиббул муттахирин. Албетте Аллах Субхана Тааля да тазалангандарды сүйөт дейт. Бул аятта Аллах Субхана Тааля ошол rijалун деп сүрөттөгөн эркектер тазаланган, тазалыкты жакшы көргөн эркектер дейт.
Азыр эркекмин деген кээ бир адамдардын жанына барсаң, арак, шарап, сигарет, тер дагы ар түркүн жийиркенчү жыттар менен жыттанып калды. Бул жактагы денедеги тазалануу болобу же болбосо руханий жүрөктөгү тазалык болобу? Мусулман адам дене мүчөсүнү дагы, жүрөгүнү дагы ар түркүн ыплас нерселерден таза кармаш керек. Дагы экинчи сыпаты, алар мечитте болгонду жакшы көрүшөт. Жүрөгү мечитке байланган адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол күн жакындап кыяматта сурак башталбай койгон учурда Аллахтын аршынын көлөкөсүнө 7 адам ылайык болот дейт. Ошонун бирден бири ал адамдын жүрөгү дайыма мечитке байланган адам дейт. Ал мечитте болгонду сүйөт. Ал мечитте Аллахка зикир кылып, намазын окуп, Аллахтын динин үйрөнүп, же Аллахтын динини бирөөгө үйрөткөнү жактырган адам. Бул жакта үйүндөгү фитнадан кутулуп, эптеп мечиттен тынччылык табайын деп уктап, эс алып, мечиттин кондиционер же жагымдуу аба ырайына кызыгып баргандар эмес, Аллахтын өзүнө ибадат кылууга кызыгып баргандар жөнүндө сөз кылышат. Мына ошолор акыретте иншаллах тааля Аллахтын аршынын көлөкөсүндө болот. Андыктан мен эркекмин деген адам Аллахты эскертчү ар түркүн себептерди алып, акыретке өзүнү даярданып жүргөн адам. Мына бүгүн ушул кыскача аяттардан эркекчилик ким, эркектик сыпат кандай экенин биле кеттик. Куранда Аллах субхана тааля эркектик сыпат жөнүндө дагы көптөгөн аяттарды белгилейт. Алардын көпчүлүгү ушул негиздердин үстүндө куралган болот. Куранда Аллах субхана тааля эркектерди эң жакшы сыймыктанган жерлерде колдонуп, аларды тек гана мактоо таризинде айтып кетет. Андыктан мен эркекмин деген адам тек гана букадай денесин көрсөтүп, мен күчтүүмүн, менин денем чымыр денелүү жана сөөк саактуумун деген адам эмес, мен эркекмин деген адам андан дагы чоңураак, акыреттен корккон, Аллахтын өкүмүнө баш ийген жана Аллахтын келишимине бекем турган чыныгы эр азамат экенин биле кеттик. Мына ошондуктан дагы ушул аяттарга дал келген сахабалар амалында тастыктап, ошол эр азаматтар болгон үчүн дин ааламдарга таркап, ушул күнгө чейин бизге жетип келди. Ал сахабалардын арасында кичинекей денелүү Аль-Баро ибн Малик, Абдуллах ибн Масуд болсо, ал эми көзү көрбөгөн Абдуллах ибн Мактум ушундай сыяктуу сахабалар да болгон. Бирок алардын кылганын карасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Масудду сүрөттөп, анын балтыры акыретте таразага коюлганда Ухуд тоосунан дагы оор болот деген амалдарды жасап кеткен. Ал эми Абдуллах ибн Мактум көзү көрбөсө дагы өз колу менен жерди казып, капырлар менен согушуп турганда желекти бекем көтөрүп, эч бир тайманбастан ийгиликке жеткен учурлар болгон. Ал эми Аль-Бара ибн Малик ошол Мусайлима деген жалган пайгамбар чыгып, мусулмандар менен согушуп чекке жашынып калган учурда, мен ошол чекке ыргытып бергиле, мен Аллахтын каалоосу менен чекти ачып берем деп, мусулмандардын калканынын үстүнө чыгып, мусулмандар найзасына калканын коюп, аны ыргытышат дагы, душмандын уюгуна түшө калса дагы ошол чекти ачып берет. Өздөрү кичинекей,
Бирок амалдары дүйнөгө дөңгүрөгөн ушундай улуу чоң сахабалар болгондуктун себебинен, Аллахка берген убадасын аткаргандыктын себебинен, Аллахка болгон сүйүүсүнү бул дүйнөдөгү бүткүл болгон нерсенин баарынан артык койгонун себебинен дин бизге чейин жетип келип, радияллаху анхум ва раду ан болду. Аллах аларга ыраазы болуп, алар дагы Аллах ыраазы деген аяттар түшүп турду. Я Раббил аламин, бизди дагы өзүң сүйгөн эр-азаматтар деген атаган сыпатка ээ кыла көр. Я Раббил аламин, бизди дагы ушул сахабалар сымал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолуна бекем жолдоп жүргөн адамдардан кыла көр. Я Раббил аламин, биздин карапайым калктын арасындагы эркекчилик сыпатты туура түшүндүрүп, туура жеткиздирип, ага амалы менен дал келгендерден кыла көр. Саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.